Сталинградта салгылашта батырларча курман болгон казак жоокерлерине Орусиянын Волгоград облусунда эстелик тургузулду. Эстеликтин бийиктиги 4,5 метр, ал эми колоо скульптура 2 метрге жакын. Эстеликке согуштук сыйлыктардын барельефтери, ошондой эле казак жана орус тилдериндеги жазуулар чегерилген. Монументтин ачылышы жоокерлер орун басар Таңгатаров менен Азамат Казиевдин туугандары үчүн тарыхый окуя болду. Азамат Казиев дайынсыз жоголгондордун арасында болгон. 70 жылдан кийин 1942 Кузьмич айылынын жанында каза болгону белгилүү болгон. Белгилей кетсек, Сталинград майданына 300 миңден ашуун мекендештер катышкан. Алардын 4-ü Советтер Союзунун баатыры намына ээ болушкан. Казахстан как одна из самых больших и Казакстан эң ири жана достук мамиледеги республикалардын бири катары майданга көп аскерлерин жөнөттү. Алар абдан тайманбастык менен күрөшүштү. Жеңиш күнүн жакындатууга чоң салым кошту. мужественно и внесли большой вклад в дело победы.